Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү. Студияда мен Мээрим Ташыбекова. 4-5 декабрда өлкөбүздө Манас эпосунун күнү белгиленди. Ал күндөр бир катар манасчылар Таластагы Манас ордого барып бир сутка бою Манас айтышты. Манас эпосу 2013-жылы 4 декабрда ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес баалуулуктары тизмесине кирген. Ошол датага байланыштуу 2015-жылы 4 декабрда Манас эпосунун күнү катары белгилөө боюнча өкмөт токтом чыгарган. Манас эпосу дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары дүйнөдөгү Гиннестин рекорддор китебине да жазылган. Быйыл болсо манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков 14 сааттан ашык манас айтып Гиннестин рекорддор китебине киргени турат. Биз да Манас эпосу жана чыгарма манасчылык өнөр туурасында маектешүү үчүн студиябызга мейманга манасчы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору профессор Таланталы Бакчиев агайды чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Саламатчылык, рахмат. Сиз ошол Манас күнүн кандай өткөрдүңүз, кандай иш-чараларга катыштыңыз? Эми жылдагыларга караганда салыштырмалуу быйыл Талас жергесинде улуттук Манас ордо комплексинде Манас күнү белгиленди. Бул сапар ошо бир күн, бир түн, бир сутка бою Манас айтылды. Өлкөбүздүн ар кайсы аймактарынан келген манасчылар менен бир 20дай манасчы болду. Баш аягы Бишкекте жашаган манасчылар болуп, башында ошо ачылышы болду. Ошол Манас күнүнүн театралдык оюн зоок болду. Талас драма театрынын артисттери тарабынан. Андан сырткары маектер болду. Анан ушу Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри Сурабалдиева өзү барып ачып берди. Маданият министри өзү ачып берди. Ошол Талас облусунун жетекчилиги болду. Эми Кудайга шүгүр, салыштырмалуу былтыркы кийинки мурдагы жылдарга караганда бул биринчи ирет региондо өтүп жатат да Манас күнү. Бирок мен айтар элем, Манас күнү деген эң олу борбор шаарда белгилениш керек эле да. Белгилениш керек эле. Ал эми региондордо ошол кайсы регион болбосун, 7 дубаныбыздын баарында ошол күнгө карата өзүнчө ошол областтык деңгээлде иш-чаралар өтүлүш керек эле. Буга чейин биз 7 күндүк Манас айтуу иш-чараларын өткөрүү менен Манас күндөрүн белгилеп келгенбиз. Бишкек шаарында көбүнчө көл жергесинде бул чоң салтанат болуп, эми быйылкы мына оорга байланыштуу биз чоң концерттик залдарда белгилей алган жокпуз. Опера балет театрында же болбосо филармонияда ошого байланыштуу биз мүмкүн ошо региондо өтүп калдык. Бирок министрдин айтуусу боюнча мындан ары ушу Манас күнү региондордо мындай көчүп өткөрүлүп турат деген сөз айтылды да. Негизи эле Манас күнү деген буга чейин деле Манас күнү боло элек деле биз өзүбүз кыргыздар Манасты аздектеп келгенбиз да, эпосубузду жана манасчылык өнөрдү. Анан кийин ушул Манас күнүн белгилөө менен биз ошо эпосту дагы даңазалап бийигирээк көтөрүүгө, кеңири жайылтууга мындай жардам берет деп ишенсек болобу? Эми албетте деги эле Манас күнү деп айтылып калышынын, өкмөт тарабынан ошол күн бекитилип калышынын өзү бир чоң жетишкендик жана жеңиш кыргыз эли үчүн дагы, Манас дүйнөсү үчүн дагы деп ойлойм. Себеби буга чейин расмий Манас күнү бизде белгиленген эмес эле. Деги эле Манаска атайын арналган бир күн болгон эмес Кыргызстанда. Бул чоң бир жетишкендик Кыргыз Республикасы үчүн, Кыргыз Республикасынын коому үчүн. Албетте илимий эл аралык конференциялар, республикалык калкактагы конференциялар өтүлүп келген, фестивалдар өткөрүлүп келген, бирок атайын Манас күнү болгон эмес. Бул аркылуу биз улам бир өзүбүздүн коомубузга, өсүп келаткан муунга Манастын бар экендиги, Манас ошо кыргыз элиники, Кыргыз Республикасыныкы экендигин дагы бир улам ошо жыл сайын эскертип, ошону баса белгилеп, ошого карата мындай иш-чаралар
өткөрүлүп турат го дейм да. Өзгөчө жаш муундар үчүн тарбиялык мааниде бул чоң мааниге ээ деп эсептейм. Ошо Манас эпосун өзүңүз айткандай жаштардын арасында жайылтуу бул өтө азыркы замандын талабы болуш керек. Азыр жаштардын баары жанагы Голливудтун кинолорунун каармандарын көбүрөөк ошо кумир тутуп атышат. Же болбосо мультфильмдердеги жанагы красный дракон, черный дракон дегендерди кумир тутуп атат. Анан кандайдыр бир мультфильм болсо дагы фильм жаратып коюу сок мисалы таасир этет беле? Эми албетте буга чейин эми бизде 1-2-3 эле фильмдер болуп келген да. Алар көбүнчө даректүү кинотасмалар, илимий популярдуу кинотасмалар. Ал эми атайын балдар үчүн мындай бир кызыктырарлык мультфильмби же болбосо көркөм кинотасмабы жок. Мына ушул 16-жылы 17-жылы Саякбай Манасчы коомдук фонду тарабынан Саякбай деген кинотасма тартылды да. Бул кыргыз кинематографиясы үчүн, кыргыз маданияты үчүн чоң жетишкендик болду. Ошо Саякбай Манасчы аркылуу манасчылык касиети, манасчылык өнөрү, деги эле манасчылык чеберчилиги, аны менен бирге манас дүйнөсү мындай бир кайсы бир деңгээлде көрсөтүлүп берилди да. Ошо кинотасма кайсы бир деңгээлде керек болсо мындай бир ушул эле биздин коомубузга, коомдун кичи муундарына, кенже муундарга мындай бир чоң тарбиялык мааниге ээ боло алды го деп ойлойм да. Ошо Манас дегенде Манас дүйнөсү кандайдыр бир табышмактуу, сырдуу дүйнө да. Анан кийин мисалы 40-жылдары Жомарт Бөкөнбаев кино тартам деп көлгө баратканда ошо машинеси ала салып кетип, өзү ошо машиненин алдында калып кандайдыр бир кырсык болуптур да. Анан азыр болсо Садык Шернияз дагы Манас жөнүндө кино тартам деп бир чыгынып жүрдү эле. Эгер ошону тартсак ишке ашат деп ишенсек болобу? Себеби балким ал чын улуу күчтөр чын эле жол бербей аткандыр деген кооптонуу бар. Эми муну биз деген кокустук же болбосо бир чын эле бир касиеттин өзгөчөлүгү, ошол касиеттин таасири катарында түшүнсөк болот. Чын эле. Себеби 44-жылы Жомарт Бөкөнбаев ошо Манастын уулу Семетей деген көркөм кинотасманы тартуу үчүн атайын тарта турган жерлерди, ылайыктуу жерлерди издеп бары ушу көлдү айланып кайра кайтып келе жатып, анан азыркы Карой айылынын тушунан машинеси ала салып ошол жерден курман болуп атат да. Ага чейин андан кийин деле мисалы Ашым Жакыпбеков Теңири Манас романын жазып бүткөндөн кийин 3 күндөн кийин каза болуп атат. Анан мындай мисалдар көп. Ошол эле Мелису Букеевдин тагдыры, Манас сааламы деген илимий популярдуу көлөмдүү ошол кезде керек болсо өтө күчтүү кинотасманы тартып, анан жарым жылга жетпей каза болуп атат. Бул Саякбай Манас кинотасмасын тартар алдында да ушундай кооптуу учурлар болду. Көптөгөн кинорежиссерлор баш тартты. Биз даяр эмеспиз. Биз азыр муну тартууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деген ойлор айтылды. Эми албетте менин оюмча эми келечекте кайсы жанр болбосун Манас дүйнөсүн чагылдырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Живопись болобу, музыка болобу, театр болобу, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле опера бар, бизде билебиз, драма бар. Жали Садыковдун, Жаныш Кулманбетовдун, ошондой эле көркөм сүрөт искусствосунда дагы бары, Сүймөнкул Чокморовдуку, Герцендики, Белековдуку бар. Кинотасмага келгенде бул чын эле өтө оор маселе, ал чоң каражатты талап кылат. Ооба, чоң каражатты талап кылат. Анан буга деген чын эле чебер, мыкты бир кинорежиссер керек да. Бул боюнча керек болсо Кытай Республикасынын айрым кино компаниялары дагы далалат кылган. 2000-жылдардын башында ушундай бир аракеттер болгон да. Анан негедир ал токтоп калган. Мисалы алардын биз билебиз да, Чыңгыз хандын өмүр баяны тууралуу көптөгөн кино сериалды тарткан. Болушу мүмкүн, бирок билбейм, аны келечек көрсөтөт го дейм да.
Эпоста дагы ошо манасчылардын вариантында Манас атабызга аш берилгени тууралуу көп чагылдырылган эмес да. Анан ошо Манастын 1000 жылдыгы таласта өткөрүлдү эле го, жана Аскар Акаевдин демилгеси менен. Ошондо эл айтышкан экен, билгенге аш, билбегенге юбилей депчи. Ошол тууралуу кеп салып. Эми ооба ошондой көп кеп сөздөр айтылган. Бирок Манастын өзүндө дагы мисалы Тоголок Молдонун, Алмабек Тойчубековдун, Ибраим Абдрахмановдун, Тыныбек Жапыев манасчылардын вариантында деген Манастын ашы бар. Манастын ашы бар, бул окуя эпизод бар. Айрымдары муну Семетей бөлүгүндө айтат, айрымдары болсо Манас бөлүгүндө айтат да. Акыркы ошо Манас бөлүгүндөгү акыркы окуялардын бири катарында берилет. Бул окуя өзү салттуу окуялардын бири болуп эсептелинет. Бирок башка маселе бардык эле манасчылар бул окуяны айта берген эмес. Менимче бул окуя деген өзү табу окуя болуш керек да. Мунун өзүнүн орду учуру болот го дейм да, айта турган. Бирок жазылып алынган экен. Ушул жогоруда айтылган манасчылардын оозунан ушул окуялар жазылып алыныптыр. Ал эми 95-жылы эми ооба бул ошол кездеки жетекчиликтин бул чоң керек болсо салымы Манас дүйнөсүнө болгон деги эле кыргыз маданиятына болгон чоң эрдиги ошол 90-жылдары биз Совет мамлекети ыдырап туш тарапка чачырап турган учурда, ыңдыныбыз өчүп, айлабызды таппай чөгөлөп турган учурубузда, эмне кыларыбызды билбей турган учурда ошол кездеки жетекчилик бир кандайдыр бир деңгээлде улуттук рухту, улуттук духту көтөрүүгө далалат кылуу менен ушу Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөргөн да. Манас эпосунун 1100 жылдыгы 40-жылдардагы өткөрүүгө далалат кылынган. Бирок ал кездеки ошол борбордук бийлик Москва буга тыюу салып койгон да. Манастын өзүндө мисалы Саякбай Каралаевдин вариантында айтылат. Жанагы Тайторунун чапкан окуяда бул Семетейдин тою дейт да. Билгенге бул Манастын ашы, билбегенге Семетейдин тою дейт да. Ошентип да айтылат. Ошон үчүн бул жерде мындай бир тигинде мындай бир оң сол ойлор, пикирлер айтылат, айтылып келген. Манастын ашы белгиленген деп түшүнсөк болот. Ошол 95-жылдан кийин Манастын осуяты деген да, жет осуяты дагы калкка сиңирүү аракеттери болду эле, бирок эмнегедир азыр ошол кеңири катмарына анча сиңбегендей таасир калтырат да. Сиздин пикириңизче ошого эмне себеп болгон? Мен бул боюнча көп жазып келгем, айтып да келгем. Менимче ошол кезде деген кыргыз коомчулугу даяр эмес болгон да. Себеби социализмдин, атеизмдин, материализмдин идеологиясынан жаңы эле чыгып, анан Манас бул касиет катары кабылданып анан ошогон бет алганда, кыргыз эли деген ошо 95-96 жылдары өзүнүн психологиялык абалы дагы, ички туюму дагы даяр эмес болуш керек деп ойлойм да. Даяр болгон эмес. Ал эми бийлик тарабынан ошону сунуштаган. Ошол кездеки Кыргыз Республикасынын жетекчилиги тарабынан сунушталган бул Манастын жет осуяты белгилүү бир атайын механизмдер менен сунушталган эмес да. Башкача айтканда, ошол турмушка ашыруу, коомчулукка, элге сиңирүү боюнча атайын механизмдер иштелип чыккан эмес. Ошол себептүү бул ара жолдо, орто жолдо калып калды да. Биринчи кезекте бул билим берүү тармактарында, мектептерде, жогорку окуу жайларында мындай бир киргизүүгө, сиңирүүгө далалаттар кылынды. Бирок дагы да бир жолу айтылайм, бул мындай андан ары узап, андан ары мындай сиңе алган жок. Мүмкүн азыр бул аракеттер керек, мүмкүн бул аракеттер азыр зарыл. Коом даяр болуп калды, Манасты кабылдап калды. Бул өтө зарыл. Деги эле улуттук идеология дегенибизде биз баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы Манаска кайрылууга муктажбыз. Мисалы азыр коомубузда болуп жаткан саясатчылар арасындагы тытыш, мисалы бири-бирине болгон интригасы, ошолордо деле мисалы Манастан үлгү алса болот беле биздин жетекчилерибиз? Албетте. Манастын өзгөчөлүгү башка дүйнө элдеринин эпостарына салыштырмалуу. Манас деген заманбап. Мисалы 100 жылдан кийин дагы Манастагы окуяларды ошол окуяларга салыштырса болот.
азыркы таптагы окуяларды дагы Манас эпосундагы өтүп жаткан болуп жаткан окуяларды салыштырып, ошону сабак кылып, анан ошонун негизинде бул маселени кандай чечкен Манас эпосунда, кандай чечилген бул маселе, ошону биз бүгүнкү турмушубузда ошону колдонсок жакшы болмок. Ошол эле чоң казат болбойт эле, чоң казатка Манас аттанбайт эле. Бир мисал айтайын. Эгерде 12 кан Манаска каршы аттанып, аны бийликтен сүрүү аракети болбогондо, эгерде ошол мындай бир дымак болбогондо, 12 кандын бири дагы Манасты алмаштыра турган, аны бийлигин, анын саясатын жүргүзө турган деңгээлге жеткен эмес болчу. Ошол себептүү Манас бул жанакы ички энергияны, жарандык согушка алып келе турган, ички албууттанган, күчөп, ашып ташып турган энергияны сырткы душманга жөнөтүп атат да, Бейжиңди көздөй аттаналы деп, ошону менен чоң казат пайда болуп, чоң казат окуясы башталып атат. Ана ошол азыр манасчылык өнөрлөрдүн туу чокусу деп айткан турбайбы? Анан кийин ошол уникалдуу өнөр бул чындыгында эле бизде эле бар болуп атпайбы? Башка коңшу өлкөлөрдө мисалы ырчылык, төкмөчүлүк дагы бар болуп келсе, бул манасчылык, оозеки чыгармачылыгыбыз бизде эле бар. Анан сизге ошол манасчылык өнөр кандайча болуп пайда болуп калган? Жок, бул жагынан кичине тактоо киргизип коюш керек го. Манас айтуу бизде бар, ооба, турат. Бирок эпос айтуучулук башка элдерде да бар. Бизге тектеш элдер, мисалы Шоор, Алтай, Тува, Хакас, Якут элдеринде айтуучулук, эпосто айтуучулук касиети, өнөрү бар. Азыркы күнгө чейин жашап келе жатат. Бирок жаттамасы да бар, бизде жаратуучулугу да бар. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз, биз муну салттуу түрдө үзгөн эмеспиз, ошону үзбөй бүгүнкү күнгө чейин алып келе жатабыз. Тиги жана мен жогоруда айткан элдерде деген үзүл-кесил болуп кеткен да. Үзүл-кесил болуп кеткен. Акыркы айтуучулар 90-80 жылдары көз өтүп, андан кийин ал уланбай, эми кайра жаралып, жанданып колго алынып атат да. Ошол бийлик тарабынанбы, коомчулук тарабынанбы, бизде бул үзүлгөн эмес. Бул үзүлбөй келе жатат. Мына бул жагынан биз өзгөчөлөнөбүз. Дагы бир өзгөчөлүгүбүз бул салттуу түрдө болуп келе жатат. Ооба, биздин арабызда манасчылар бар, аткаруучулар бар. Кайсы бир вариантты жаттап алана сахнага чыгып манасчымын деп айтып жаткандар бар. Бирок ошону менен бирге жаратуучулук да бар да. Манасчылар бар, өздөрүнүн варианттарын түзүп, кайрадан жаңы вариантты түзүп жаратып, элге тартуулап жаткандар бар. Бул жагынан биз өзгөчөлөнөбүз. Анан эң негизгиси бул Манас мифтик дагы, лирикалык да, тарыхый да окуяларды өзүнө сиңирүү менен, алып жүрүү менен, реалдуу дагы, турмуштук, күнүмдө биз колдоно турган, алып жүрө турган реалдуу жагдайларды да өзүнө, маселелерди өзүнө камтыган да. Ошон үчүн мен жана жогоруда айткандай, Манас ар дайым заманбап. Ар дайым заманбап. 100 жылдан кийин да заманбап боло алат. Бүгүнкү күндө дагы Манас заманбап. Андакы коомчулукта жашап жаткан маселелерди биз Манас аркылуу чече алсак болот. Ошол Манастагы берилген сабактарды биз бүгүнкү күндө турмушка ашыра алсак болот. Манасчылык мисалы жаттамалардыкыга түшүнүктүү, өзү мындай жаратуучу катары айткандар, аларга касиет, кандайдыр бир касиет берилген да. Мисалы сиз өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Ооба. Эми мен манасчы болом деп эч убакта ойлогон эмесмин. Мен орус айыл чөйрөсүндө өсүп чоңойдум, орус тилдүү. Орус мектебинде, Совет мектебинде окудум. Мындай активдүү, пионер активдүү комсомол элем. Мен ойлогом, мүмкүн мен ушул партиялык линия менен кетип, мыкты бир активдүү партиянын өкүлү болом го деп ойлогом. Бирок мындай бир буйрук экен. Бул манасчылык өнөр мага ушу касиет капысынан келип калды да. Мен үчүн капысынан болгону менен, бирок бул капысынан эмес деп түшүнөм да. Ошол эле Манастагы каармандар Каныкей, Чырды, Семетей, Бакай, Чубак,
Кошой баатырлар ошо мага ошол өнөрдү касиетти тартуулады. Ошондон мына бүгүнкү күнгө чейин айтып келе жаткам. Мына бул манасчылыкка мүнөздү жана түш көрдү, аян алды, өңүндө көрдү деген көрүнүштөр, түшүнүктөр мага да таандык болду. Мен албетте ошол кезде бул 12-13 жаш аралыктагы учур болчу. Не кыларымды биле албай өзүмдү жоготкон учурум болду. Элден таптакыр четтеп, өзүмдүн курбалдаш классташтарымдан четтеп кеткен учурлар болду. Өзүм менен өзүм болду, өз дүйнөм менен болгон учурлар болду. Керек болсо айрым учурларды алгач ирет ушу эл ичинде айтып чыкканымда мени күлүп мага шылдыңдагандагы мезгилдер, учурлар болду. Ошондо мен ыза болдум. Айтпай койгондагы мезгил болду, токтотуп коюп. Анда дагы ошол жана жогоруда айтып аткан колдоочулар, манас дүйнөсүндөгү каармандар келип мындай бир жазалоо түрүндө, мындай бир катуу талап койгон учурлар болду да. Эгерде айтпасаң, анда бул сага бир чоң залакасын тийгизет депчи. Чоң сынактардан өттүм мен. Чоң сынактардан өттүм. Бул сынактар мага эле мүнөздүү эмес, бул жалпы эле манасчылык жолундагы нагыз, табигый, салттуу жол менен манасчылык өнөргө, касиетке ээ болгон адамдардын баарына таандык. Азыр деле кээде ошо ойгонуп кетип тура калып түн ичинде манас айткан учурларыңыз болот деп биз угуп калдык да. Жок, ойгонуп кетип эмес, уктап эле манас айткан учурларым көп болот да. Мына азыркы тапта деле ошол уктап эле мен кадимкидей эле ичимде ба түшүмдө айтып аткан болом, бирок ал көрсө сыртка да чыгып менин жанымдагылар угат экен да. Сүйлөшкөн учурлар болот ошол баатырлар менен, манастагы каармандар менен. Кадимки эле манасчылык кыраатка салып айткан учурларым деле болот. Мына жакын арада эле ошол Кошой баатырды айткан учурум болду. Кошойдун манаска жолуккан ошол учурду, кыз сайкал менен манастын сайышы, мына ушул окуялар. Ал башында мен бала кезде муну айтарын айтып туруп анан эртең менен эчтеме билбегендей, көрбөгөндөй болуп калчумун да. Анан ал бир эки айдан кийин маган келчү да. Эсиме келчү да. Ал эми азыр болсо мен түндө кандай айткан болсом, эртең менен ал окуя менин эсимде, ал менде, мен аны түшүнөм, мен аны кабылдайм. Анан андан ары керек болсо ошону адамдарга түшүндүрүп берүүгө дагы мүмкүнчүлүгүм бар да. Бул манасчылык өнөр жаш өткөн сайын күчөп келе турган касиет да. Эгерде балерон менен балериндер 40 жашында, 45 жашында сахнага жараксыз болуп калса, бул манасчылык болсо жаш өткөн сайын, өйдөлөгөн сайын ал касиет да күчөп, күчтүүлөнүп, арбып келе берчү касиет өнөр. Ошол эпизоддорду кагазга түшүрүп калган учурларыңыз болобу? Же болбосо мисалы сиз ошентип түшүңүздү айтып аткан учурда азыр эми технология өнүккөн заманда телефонго тартып калган учурлар барбы? Ооба, азыр мынакей менин телефонумда да бар, ошол бир акыркы айтканымды жубайым тартып калган экен да. Андай учурлар болот. Мындан бир нече жыл мурда ошентип жубайым деген мен атайын бир эксперимент кылып, өзүнүн жетекчилиги тарабынан бир эксперимент кылып, бир 6 ай бою мени көзөмөлдөп, мен баягы айтып аткан түнкүсүн айтып атканымды, түшүмдө айтып атканымды диктофонго же кагазга чагылдырып турду да. Анан ошону кийин китеп кылып, манасы жана мезгил деп китеп кылып жарыялап чыгарган. Кандай шартта, кайсы күндөрү, түндүн кайсы саатында, кайсы мүнөтүндө, канча саат, канча мүнөт айтылды, кайсы окуялар айтылды, кандай абалда болду. Мына ушунун баардыгы мындай бир ошо жубайым тарабынан белгиленип, айтылып, китепке чагылдырылып түшүрүлүп берилген да. Окурмандарга эми ал аз сандуу тиражда чыгып калган, бирок окугандар окуду. Макала иретинде дагы ал материалдан үзүндүлөр чыгып жатты, конференцияларда айтылып жатты.
Бул мага эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, бул деги эле нагыз манасчылыкка таандык көрүнүш. Анан ошол биз өзүбүз айтып атабыз жана жаттама манасчы болгон, анан кийин мындай жаратуучу болгон деп. Анан бала мисалы Үмүт манасчыбыз бар го, ошол бала кезинен бери эле айтып абдан көп элдин дагы мисалы назарына түшүп калды да. Анан Совет өкмөтүнө чейин ошо манасчыларды атайын үйрөнчүк болуп, мисалы шакирт болуп, устатынын үйүндө айлап жылдап жашап үйрөнгөн да. Азыр болсо антип үйрөтө турган устаттар жок. Мисалы алар башка кесипти аркалап кетишти, туурабы? Ошол азыр мисалы манасчылыктын мындай кандайдыр бир мектеби жок болуп атат да. Мен ушул учурунда менин бактым дагы ушул, менин табылгам да ушул. Учурунда айтылуу залкар манасчылар, өз доорунун заманынын залкар манасчылары Шаабай Азизов менен Кабат Айбековду көрүп калдым, алар менен бирге жүрүп калдым. Ал эми Шаабай атам менен мен жылдар бою, себеби биз кошуна айылдан болчубуз, жылдар бою бирге жүрүп, ал кишинин чоң таалимин алып калдым. Манасчылык үйрөнүп алууга мүмкүн эмес. Устат аны үйрөтпөйт. Анын насаатчысы аны мүмкүн эмес үйрөтүүгө. Ал манасты ал тартуулап бере албайт. Ал болгону жолун ачып берет. Ал нукка салып берет, жолго салып берет. Мисалы баланча жерден баланча окуяны айт, минтип айт, тигинтип айт деп. Мына бул учурда, бул шартта устат жана насаатчы керек. Ал эми манасчылык бул устат тарабынан берилбейт. Манасчылык бул жана жогорку күчтөр дейбизби, манас дүйнөсү тарабынан түш же өңдө бериле турган касиет. Буну биз алмаштырбашыбыз керек. Албетте устат менен шакирттин ортосундагы мамиле болуш керек. Сөзсүз түрдө өсүп келе жаткан өспүрүм же болсо манасчылыкка талапкер болгон адамга устат керек. Себеби манасчылыктын өзүнүн принциптери бар. Манасчылыктын өзүнүн кодекси бар. Эмнени кылса болот, эмнени кылганга болбойт деген. Мына ошол принциптерди, ошол кодексти ошол устат үйрөтөт, ошол сиңирип тартуулап берет да. Эгер ошол кодекс деп атпайсызбы, эми ошол өнөрдү багып деп кыргызча айталып, ошол өнөрдү багып, ошол эрежелерин сактап жүрбөсө манасчылык жукпай калышы мүмкүнбү же кандайдыр бир зыянга да учурап калышы мүмкүнбү? Албетте. Мисалы биз баланы деле жаңы жөргөлөп эмгектеп жүргөн баланы деле жетилеп минтип тай бастырып атабыз да. Ошол сыңар эле деген устат деген ошол жаңы чыгып келе жаткан касиетке илинип калган өспүрүм болобу манасчыны алып кетүүгө бул чоң жоопкерчилик устат үчүн. Ал болуш керек. Эгерде ал болбогондо чын эле ал туура эмес жолду тандап, же болбосо туура жолго бурулуп, башка бир тармакка өтүп кетиши мүмкүн, башка бир кызыкчылыкка ээ болуп калышы мүмкүн да. Андайды да биз башыбыздан кечирдик. Мисалы мен учурунда ушу бир-эки баланы тарбиялап өстүрүп келе жаткам, аларда манасчылык касиет бар болчу, дээринде бар болчу. Бирок заманга же ошол мезгилге же ошол кездеки муктаждыктарга, маселелерге мындай азгырылып кеттиби, материалдык дүйнөгө өтүп кеткендер болду. Таптакыр ошол манасчылык жолдон чыгып кеткен окуучуларым болду. Мен алардын аттарын атабай эле коеюн. Манасчылыкты таптакыр калтырып койгон учурлары болду. Мына ошонун бири азыр бир бала мына 10-15 жыл бою айтпай жүрүп, ошол таптакыр манасчылыктан чыгып окуучу болчу ал кезде. Азыр эми кайрадан мынакей айтып атканы мен былтыр көрдүм да. Ошол баланын азыр эми жигит, чоң жигит болуп калды. Ошол жигит азыр кайрадан элге аралашып, эл үчүн манас айтып келе жаткандыгын мен көрдүм. Мен абдан кубандым. Бул деген ойной турган, тамашалай турган, же болбосо келди кетти, кирди чыкты касиет өнөр эмес. Буга кирдиңби, демек жан дилиң менен, кан жаның менен буган кызмат кылып ошону аркалап жүрүшүң керек да. Жок антпейсиңби, жок агам бир кайдыгер мамиле кылып, же болбосо мындай бир
элдир селдир мамиле кыла турган болсоң, ошондой жоопту аласың, ошондой жазаны аласың. Ошол кодекстерге да токтоло кетпейсизби? Кайсы эрежелерди сактап? Эми эң негизгиси бул динге таандык эле, же болбосо адамзаттык принциптер десек болот. Эң оолу ушак сүйлөбөй, ууру кылба, жаман жолго түшпө, жаман ыплас нерселерди аткарба, кылбагын, бирөөнүң убалына калбагын деген сыяктуу эле. Мисалы биз коммунизмди өтпөйбүз. Коммунизмдин идеялары деле ошол динден алынган учурунда. Маркс менен Энгельс ошо динден алган, христианчылыктан алган, исламдан алган. Ал эми ошол туура жолду тандап ошо туура жолдо жүрүү дегендик бул жалпы эле адамзатка таандык болгондой эле манасчылыкка деле таандык. Бар болгону мисалы эмнени ичип жесе болот, эмнени ичип себеби тамак дагы көп нерсени чечет. Азык. Ошол эле сыңары кайсы окуяны кайсы жерден айтыш керек, кайсын айтпаш керек. Окуянын айтуу жери, чөйрөсү, сааты, учуру болот. Ар бир манастагы эпизоддун өзүн алып жүргөн жүгү бар. Алып жүргөн энергетикасы бар. Керек болсо манастагы ар бир каармандын өзүнүн өзгөчө бир энергетикасы бар. Ошо кайсы каарманга сен батынып, ошону айта турган болсоң, ошол энергияны сен дагы алып, башка угуучуларга дагы тартуулаган болосуң да. Ошон үчүн манастын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы ушунда да. Ар бир каармандын, ар бир манастагы окуянын өзүнүн алып жүргөн энергетикасы бар. Кубаты бар деп коелучу. Манасчыларды мисалы кызматка, саясий кызматка иштөөгө болобу манасчылар? Эмне үчүн болбосун? Эмне үчүн болбосун? Мен эми бир четтен учурунда таң калгам. Манасчы деген партияга кирбеш керек, манасчы деген саясатка аралашпаш керек дегенчи. Мүмкүн ошо манасчылардын саясатка аралашпагандан биз ушул оош кыйышты тартып жатабызбы дейм да. Учурунда Тыныбек дагы бий болгон. Көз өткөнгө чейин бий болгон. Түшкүс бий болгон. Ошол эле мына Байтик Баатырдын жанында ар дайым көз өткөнгө чейин жашап келген Балык Ооз манасчы болгон. Кыдыреке мына Болуш, ошо Кыдырекенин дагы жанында Назар манасчы, Чоюке манасчылар көз өткөнгө чейин болгон да, кызмат кылган. Мен айтар элем, мүмкүн саясатта мына азыркы биздин бу опурталдуу саясатка манасчынын аралашы керекпи, кереги жокпу деп бул суроо болушу мүмкүн мен үчүн дагы. Себеби манасчыны колдонуп атат да, пайдаланып жатып аны ыпластыкка аралаштырып кирдетип салып атат да. Ошондой учурларда болуп атат. Бирок манасчы саясий майданда өзүнүн бир оз ыйпасын аткарбаса дагы коомдук руханий тармакта ошол чөйрөдө өзүнүн оз ыйпасын аткарыш керек. Мисалы биздин бүгүнкү күндөгү маселебиз Кыргызстандын чоң маселеси көйгөйү. Бизде бүгүн руханий лидер жок. Дегеле руханий лидерлик деген институт жок. Статус жок. Мен айтар элем, учурунда ушул биздин акыркы руханий лидерибиз Кыргыз Республикасында руханияттын алып жүрүүчүсү, таза алып жүрүүчүсү бул Түгөлбай Сыдыкбеков менен Кусейин Карасаев болгон болуш керек. Андан кийин эле бизде ушундай бир руханиятты экинчи планга жылдырып, саясат жана экономика менен аралашып кеттик, ошол менен алып урушуп кеттик. Руханий лидер болмоюн ал эл өнүкпөйт. Ал мамлекет өсүп өнбөйт. Бул деген зарылчылык, бул муктаждык, бул керек болсо ошол мамлекеттин мыйзам ченемдүүлүгү болуш керек. Ар качандан бир качан кайсы гана мамлекетти, кайсы гана элди албайлы, руханий лидер менен саясий лидер ээриш аркак экөө жашап келген. Айрым учурларда өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш саясий лидерде ошол руханий лидерлик болуп келген.
бирок ал сейрек көрүнүш. Манастын өзүндө деле Манас өзү Манас боло албайт эле эгерде анын жанында, кашында Олуя Заада Кошой болбосо, Олуя Заада Бакай болбосо, ал Манас болбойт беле. Ал саясий лидердин жанында сөзсүз түрдө бул милдеттүү, айтып атпаймынбы, мыйзам ченемдүүлүк бул деген руханий лидер болуш керек. Ошол эки дүйнө, материалдуу дүйнө менен руханий дүйнөнүн экөөнүн эри шаркак гармонияда болушу, ал ошол мамлекетке, ошол элге деген жардамын, пайдасын тийгизет. Эки чоң күч, эки чоң энергия эри шаркак жашаш керек. Мына ошону билген Байтик Баатыр, ошону билген Кыдыр эке. Ошон үчүн Байтик Баатыр аны деген таластагы Ажыбек Даткадан жалынып, жалбарып, барып туруп алып келип атат. Аяш ата, сураганымды бериңиз дейт. Бир тулпар же бир кыз сурап келсе керек дейт. Жок, балык оозурчуну бериңиз деген. Аттың ая деген да, Ажыбек Датка. Аттың ая деген. Өз баласындай көргөн балык оозду колунан алдырып ийди. Сураганыңды бер деп сураган, айткан үчүн. Атаң көрө ая оозуман чыгып кетти дейт да. Анан ошону менен балык оозду Байтик Баатыр бир туганындай, анын сөзүн эки кылбай, ага мындай бир каршы сен деп сүйлөбөгөн киши болгон. Балык оозго эч ким сен дей алган эмес. Байтик да сен дей алган эмес. Балык ооз гана Байтикке сен деп тике айтып, ага каршы пикирин билдирип, эгерде туура эмес болсо, сынын айтып тура алган да. Мынакей. Ан үчүн манасчы да ошогон татыктуу болуш керек. Ал түз жолунан тайбаш керек. Ал өзү аруу болуш керек. Сырткы кебетеси эле эмес, ички жан дүйнөсү да аруу болуш керек да манасчы. Ошондо жанагы кодексти, ошол принципти манасчылыктын тутканда гана ал ошол руханияттын алып жүрүүчүсү боло алат. Мына ошол мен айтар элем, бүгүнкү күндүн биздин көйгөйүбүз да ушунда. Мисалы, Россиянын байыркы Рустун деле, Киев Русун деле алалы, башка өлкө элдерди алалы, ар дайым деген митрополит менен улуу князь же болбосо царь, падыша болуп келген. Экөө дайыма эри шаркак бийликти жүргүзүп келген. Францияны алалы, Англияны алалы, кардиналдар менен, епископтор менен сөзсүз түрдө тиги королдор иш жүргүзүп келген, мамлекетти башкарып келген, элди башкарып келген. Албетте бизде деген эми бүгүнкү күндө мен муфтият деп же болбосо православ чиркөөсүн айтпайм. Биздин улуттук мүнөздөгү, улут жараткан, атам замандан бери келе жаткан касиетибиз бар. Мына бул ошол касиет, бул өнөр эмес. Өнөрдү үйрөнүп алууга болот, а касиет берилет. Мына ошол манасчылык болуп келген. Ошон үчүн Байтик Баатыр балык оозду алып жүргөн. Мына бүгүнкү күндө да бул бүгүнкү күндүн биздин зарылчылыгыбыз. Бизде деген руханий башатты алып жүргөн инсан болуш керек, руханий лидер болуш керек. Ошол руханий лидер бирдей эри шаркак тил табышып, тиги саясий лидердин кемчилигин көзүнө айтып, көзүнө көргөзүп, сен бул жериң туура эмес, мына мындай багытта болгон деп айтып турган киши болуш керек. Ошол руханий лидер болгон. Ага деген материалдык кызыкчылык керек эмес. Ага умтулган эмес. Ал зарыл эмес ага. Ал элдин бакубаттуулугу, элдин келечеги биринчи орунда турган. Эки чоң энергия сөзсүз жашаш керек. Экөө бирдей болуш керек. Биз азыр материалдуулукту гана алып жүрүп атабыз. Ал материалдуулуктун башатында турган саясий лидер. Ал эми руханий лидерибиз жок, руханий башатыбыз жок болуп атат биздин. Ошол жолубуз, ошол тармагыбыз жок болот. Ошол азыр саясатка аттанып атпай, шайлоо болгон алдыда. Ошол талапкерлерге сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Алардай азырынча материалдык дүйнө болуп атат да туурабы? Эми саясий лидерлер деген кызганыч кылат да. Кайсы гана саясий лидер келбесин, ал биринчи кезекте деген өзүнүн оппозициясынан, өзүнүн оппоненттеринен кутулууга, аны мындай алсыз кылууга аракет кылып, ошо мөөнөтүнүн көбү ошогон өтүп кетип атат да биздин саясий лидерлерибиз. Руханий лидерден кызганыч кылбаш керек. Руханий лидер ошол бийликке да умтулбаш керек. Ал болгону анын жанында туруш эле,
анын руханий лидерликтин руханий энергетикасы эле аган туура бийлик жүргүзүүгө жардам берет. Анын энергетикасы эле, анын жанында туруш эле. Ал албетте касиетке ээ адам болуш керек. Өзгөчө касиетке ээ. Ал тиги руханий лидер дегенде эле тиги бир акын же бир жазуучу деп эле же болбосо бир диний кызматкерди алып жүрүү эмес. Ал үйрөнүп алган өнөрлөр. Мен касиет жөнүндө кеп кылып атам. Улуттун нагыз атам замандан бери келе жаткан касиетинин алып жүрүүчүсү бирден бир бул манасчылар болгон. Мен муну айтып жатып манасчылыкты же манасчыларды тиги асмандатып көкөлөтүп өзгөчөлөнтөйүн деген ойдон алысмын. Кудай акы алысмын. Бирок бул факт. Ошол манасчылык өнөрүдө сөз кайып болбосо, же болбосо илхам деп коет атпайбы азыркы тил менен айтканда. Ошол манасты айтайын деп атса да азыраак эле айтып калышы мүмкүнбү? Мисалы илхам келгенде бир эле эпизодду 3-4 саатка чейин айтып, же болбосо айрым учурларда 30 эле мүнөткө жетет ошол бир эпизодду айтыш деген да сөздү угуп калдым да манасчыларданчы. Ооба, илхам деген сөзгө токтололчу. Илхам деген бул араб сөзү да. Бул өздөштүрүлгөн кыргыз тили тарабынан өздөштүрүлгөн. Бизде кыргызда сонун сөз бар, кыял чабыт деген. Кыял чабыты. Ошол кыял чабыты ар дайым эле келе бербеген учур болот. Кайсы гана чыгармачыл инсан болбосун, жазуучу болобу, акын болобу, музыкант болобу, сүрөтчү болобу, бул ар дайым эле жандап анан алып учуп турган учур боло бербейт. Ооба, кээде ошол кыял чабытынан алыстап кеткен, же болбосо ошол кыял чабыт азыр аны мындай ээлебей турган учуру болот. Сиз айткандай ошо 5 мүнөт же 10 мүнөт же жарым саат айткан учурлар болот. Эми ал адам да биринчи кезекте ал адам. Анын психологиялык абалы кандай, ошол тапта анатомиялык, физикалык абалы кандай, турмуштук абалы кандай, ошонун баардыгы деген ал тирүү адам болгондон кийин таасир этет. Мүмкүн үй бүлөсүндө бир маселеси бар, көйгөйү бар, ошону азыр ойлоп атып анан манас айтууга даярбы, даяр эмеспи, кантип айтат тиги көйгөйү турса деп, мына ошол себептүү мен мына Новиков премьер-министрдин милдетин аткаруучу азыркы биздин Новиков мырзага дагы мына 3 декабрда сунуш иретинде 4 сунуш бердим. Ошол сунуштарды аткарсаңыз дедим. Бүгүн болбосо эртең аткаргылачы, суранам, өтүнөм дедим. Манасчыларга деген стипендия, материалдык коопсуздук, материалдык көз карансыздыкты тартуулаш керек. Ал бирөөдөн барып кайырчыдай болуп тыйын сурабаш керек манасчылар. Мына ушул 4 декабрда биз ошо спонсорлордун жардамы менен өткөрдүк да. Ушу манасчылар өздөрү өткөрдү да ушул иш-чараны. Себеби мамлекетте бир тыйын жок. Бир тыйын жок. Биз эми ошол абалга жетип калдыкпы? Эмне үчүн манасчылар деген ушу бирөөдөн барып акча, каражат сураш керек? Эмне үчүн мамлекет өз милдети иретинде милдетине алып ушу манасчыларды каржылап кое албайт? Мейли бир 20 манасчы, мейли күчү жетпесин, чамасы жетпесин, Кытай мына 100 манасчысына деген каражат бөлүп берип атат. Бир 10 манасчыга деген ушундай түбөлүк көз өткөнгө чейинки стипендия бөлүп бербейби? Же болбосо кайсы бир мекемелерден штатка бир бекитип койбойбу дейм да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мен азыр эле интервью берип айтып койдум бир Санжара радиосуна. Азыркы тапта Кыргызстанда 2 эле штат бар манасчылыкта. Бул филармонияда 1 штат бар. Анан Таластагы Манас-Ордо комплексинде 1 штат бар. Мынакей болду. Совет мезгилинде деген бизде 4-5 штат бар болчу. Молдо Осан Мусулманкулов филармонияда иштечү, Актан Тыныбеков, Саякбай Карылаев, Алмайбек Тойчубеков, Акмат Рысмендиевтер филармонияда иштечү. Алар каржы алчу, каржыланчу. Ошол атеизмдин мезгилинде Манасты көркөм чыгарма деп ишенбей турган мезгилде Совет бийлиги деген ошондой шарттарды түзүп берген. Бүгүн биз эгемендүүлүккө ээ болуп, Манас бул кыргыз элинин улуттук, руханий өзөгү деп атабыз дагы, бирок Кыргызстанда 2 штат эле бар деген манасчыларга бул деген ыйлай турган, бул күлө турган, ызалыктан күлө турган абалга жеткирелик маселе да. Эмне үчүн ошондой? Ар бир областтан бирден штат ачылбайбы? Эмне үчүн ушу манасчыларды биз
жок дегенде шаарда жашап жаткан манасчыларга деген стипендия бөлүп бере албайбыз. Алар деген көз карандысыз болуш керек. Алар тиги тойго, бу тойго барып төлөп берет экен деп ошол жака барып манас айтып, мындай ошо тойлорго көз каранды болбош керек. Кайсы бир иш-чараларга көз каранды болбош керек. Манасчыны эл багып келген. Чойке иштерде иштеген эмес, ал бий болгон эмес, ал болуш болгон эмес, бирок чойкени Кыдыраке багып келген. Балык ооз деген ал үйүр жылкысы бар же болсо коро кою болгон эмес. Аны балык Байтик Баатыр багып келген, каржылап келген. Булар деген улуттук же болбосо элдик же тигил же бул уруунун дотациясында жашаган касиет ээлери болгон. Биз ошондой мамиле кыла албайбызбы? Манасчыларга биз манасчы деп атабыз, манас деп төш кагып, дүйнөлүк арена тиги Гиннес деп атабыз, анан ЮНЕСКО деп атабыз. Бирок мамлекет өзү ошол манасчыларга эмне кылып койду? Бул ыйлай турган абал. Ооба, манасты көз өткөн манасчылардын тексттерин китеп кылып чыгарууга аракет кылып атабыз. Илимдер академиясы бул жагынан чоң эмгекти жаратып атат, чоң иштерди кылып атат. Ооба. Бирок манасты ошол мындан арда манас улана берет да. Анан бүгүнкү манас айтуучуларды биз мындай колдоого алып, андан ары улап кетишибиз керек да. Биз деген азыр деген чоң касиетти алып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө мындай жок. Бул биздин визиткабыз, бул биздин өзөгүбүз, бул биздин мактанаарлык көрүнүшүбүз, касиетибиз болуп жатпайбы? Эмне үчүн биз мына ушуну мен Новиковго айттым, премьер-министрге. Ушуну колго алыңыз дедим. Өтүнөм, суранам манасчылардын атынан. 95-жылдан бери манасчылар деген квартира батыра ала элек. Манасчылар бардыгы мындай бирөөлөрдүн үйүндө жашап атат да. Бардыгы шаардакы бирөөлөрдүн үйүндө жашап атат. Өтө өкүнүчтүү. Эми сиздин ошол сунушуңузду тиешелүү аткаминерлер угуп атат болуш керек. Угуп атса ошолорду өзлөрүнүн көңүлүнө түйүп, кандайдыр бир чараларды көрөт деп ишенели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз манасчы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Таланталы Бакчиев мырза менен, манасчы менен ошо манас дүйнөсү тууралуу, манасчылык өнөр тууралуу маектештик. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.